Саламатсыңарбы бир туугандар, бүгүн биз силер менен кантип тынчсызданбоо керек деген теманын үстүнөн ой жүгүртөбүз. Филиппиликтерге жазылган кат 4-бөлүм 6-аятта эч нерсе тууралуу кам санабагыла деп жазылган. Кантип биз эч нерсе тууралуу кам сана болбой кое алабыз? Өзгөчө азыркы абалда, азыркы ситуацияда ар кандай жугуштуу оорулар, коронавирус бүткүл дүйнө жүзүнө жайылып, миллиондогон адамдарга жугуп, 10 миңдеген адамдар анын курмандыгы болуп жатканда, ушул жугуштуу оору биздин өлкөгө да кирип, ар кандай адамдарга, көптөгөн адамдарга жугуп жаткан учурда биз кантип тынчсызданбай кое алабыз? Андан башка көптөгөн жугуштуу оорулар, андан сырткары дагы ушул вирустун айынан кризис, товарлар, тамак аштар кымбаттап жаткан учурда, тамак ашыбыз, кампаларыбыз төгөнүп жаткан учурда биз кантип тынчсызданбай кое алабыз? Кантип сарсана болбой, кантип камсана болбой кое алабыз? Бул тууралуу Кудайдын сөзү эмне дейт? Ушул 6-аятта эч нерсе тууралуу дейт. Эч нерсе тууралуу кам санабагыла, башкача айтканда, эч нерсе тууралуу тынчсызданбагыла дейт. Эсиңиздердеби, Иса Теңир тоодогу насаатта эртең эмне жейм, же эмне ичем, же эмне кийем деп түйшүк тартпагыла деген. Башкача айтканда, эч нерсе тууралуу түйшүк тартпагыла. Эмне кийем, эмне ичем, эмне жейм деп тынчсызданбагыла дейт. Кантип биз тынчсызданбай же түйшүк тартпай кое алабыз? Бир гана жол, ар дайым, бул убакытты билдирет, дайыма биз сыйынууда жана жалынууда Кудайыбыздын алдына келишибиз керек экен. Кандай гана түйшүктөр, кандай гана сарсана, кандай гана тынчсыздануулар болбосун, ар дайым биз ошол муктаждыктарыбызды, башкача айтканда, Кудайдын алдына сыйынууда жана жалынууда алып келишибиз керек экен. Ошол каалооңорду дейт, каалооңорду. Кантип алып келишибиз керек? Каалоо бул муктаждыктар, бир нерсеге муктаж болдук, тамак аш же кийим-кечек же кандайдыр бир муктаждыктар. Ошону биз Кудайыбыздын алдында каалоолорубузду ыраазычылык билдирүү менен Кудайдын алдына алып келишибиз керек. Кудайга айтышыбыз керек, сыйынууда жана жалынууда. Бир гана жолу. Ошондо дейт, качан биз түйшүккө батканда, сарсана болгондо, тынчсызданганда, ошол тынчсызданууларыбызды сыйынуу жана жалынуу менен Кудайыбыздын алдына алып келгенибизде, ыраазычылык билдирүү менен Кудайдын алдына алып келгенибизде абдан маанилүү. Биз нааразычылык менен эмес, ыраазычылык билдирүү менен, Кудай рахмат деп ыраазычылык билдирүү менен Кудайдын алдына алып келгенибизде, ошондо дейт, Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы, карасаңар, акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү, биздин жүрөгүбүз бул акыл оюбуз да, жүрөгүбүз, акыл оюбуз, ойлоруңарды, жүрөгүңөрдү, ойлоруңарды Машаяк Иса аркылуу сактайт. Кудай өзү сактайт экен. Биздин ички жан дүйнөбүздү, акыл оюбузду, жүрөгүбүздү качан сыйынууларыбызды жана каалоолорубузду ыраазычылык билдирүү менен Кудайдын алдына алып келгенде. Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы абдан маанилүү. Акыл жеткис тынчтык бул дүйнөнүн акылмандыгынын же адамдык акылмандыктын тынчтыгы эмес. Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы. Бул акыл жеткис тынчтык айланаңда ондогон, жүздөгөн, миңдеген адам ушул кризистен тынчсызданып жатса дагы, сиздин жүрөгүңүздө Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы болот. Алар көрүп сизди таң калышат. Кантип ушундай биз тынчсызданып атсак, кантип биз ушундай кыйынчылыктан түйшүк тартып атсак, сарсана болуп атсак, кантип сиз ушундай тынчтыкта отурасыз? Кайдан алдыңыз мындай тынчтыкты деп таң калып сизден сурашы мүмкүн. Ошондо сиз ушул аяттар менен бөлүшүп бере аласыз. Анткени бул Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы бир гана Кудайда. Кудайдын улуу тынчтыгы, Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Иса Машаяк аркылуу сактайт дейт. Ошентип 8-аятта ошентип жыйынтык кылып атат. Ар кандай
ойлору келгенде бул аят, бул 8-аят ойлорду көзөмөлдөө, ойлорду фильтрлөө десек болот. Ошентип бир туугандарым, эмне чындык болсо, эмне туура болсо, эмне адилеттүү болсо, эмне таза болсо, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзырлык болсо, ошол жөнүндө ойлоңула дейт. Ошол жөнүндө ой жүгүрткүлө. Башкача айтканда бул ойлорду фильтрлөө, ойлорду көзөмөлдөө, ойлорду башкаруу. Көпчүлүк учурда биз оюбузду башкара албагандыктан ар кандай коркунучка же тынчсызданууга алдырып коебуз. Ошондуктан ойлорду биз фильтрлешибиз керек. Мен бул жака бул фильтр деп коелу, 8-аят ойлорду фильтрлөө. Биринчи бул чындык, 8-аятта. Андан кийин эмне туура, эмне адилеттүү, 3-чү, 4-чү эмне таза, 5-чи эмне адептүүлүккө жатса, 6-чы эмне мактоого арзырлык болсо дейт. Демек, ойлорду фильтрлөөнүн 6 фильтри деп коелу. Эми ошол ойлор келе жатканда биз ошол ойлорду, мисалы, жаман любой ой келе атат, биз аны фильтрлейбиз. Ушул ой чындыкка туура келеби? Көпчүлүк учурда жаман ойлор чындыкка туура келбейт. Ошондо чындыкка туура келбеген ойду биз фильтрлейбиз, алып таштайбыз. Жок, андай ойдун кереги жок. Эгерде жакшы ой болсо, туура ой болсо, анда биз фильтрлейбиз, фильтрден өткөрөбүз. Бул туура ой, демек өттү. Экинчи фильтр, демек туура ой, демек өттү. 3-чү, ошентип аягына чейин биз көзөмөлдөйбүз. Көпчүлүк учурда мен жогоруда айтканымдай, жаман ойлор келе жатканда эле биринчи эле фильтрден чындыктан өтпөй калат. Бул жактан өтпөй калат жаман ойлор. Демек, бул анализдейбиз ошол ойду. Чындыкка туура келеби? Туурабы бул? Бул ой адилеттүүбү? Бул ой тазабы? Таза эмес ойлор, туура эмес ойлор, жалган ойлор, жалган маалыматтар, интернеттен көргөн чындыкка туура келбеген маалыматтар көпчүлүк учурда биринчи фильтрден эле өтпөй калат. Демек, ошол ойду биз талкалайбыз, жок кылабыз, ошентип ойлорубузду көзөмөлдөйбүз. Демек, дайыма ойлорду көзөмөлдөгөн учурда биз Кудайдын акыл жеткис тынчтыгын дайыма сактай алабыз. Ошондуктан бир туугандарым, эч нерсе тууралуу камсанабаш үчүн, эч нерсе тууралуу тынчсызданбаш үчүн дайыма сыйынууда жана жалоонуда Кудай каалоолорубузду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга алып келишибиз керек. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы биздин ойлорубузду жана жүрөгүбүздү сактайт. Жана ошол Кудайдын тынчтыгын биз жоготпошубуз үчүн, уурдатпашыбыз үчүн ар дайым жакшы ой, туура ой, ойлорубузду дайыма көзөмөлдөшүбүз керек. Дайыма Кудайдын сөзүнүн үстүндө ой жүгүртүшүбүз керек. Ошентип Кудайыбыздын акыл жеткис тынчтыгы ар дайым силер менен болсун. Иса Машаяктын ысымынан. Аминь.